Күндүн өзөктүү окуялары жаңылыктардын кечки топтомунда студияда мен Алмагүл Эркебайкызы. Амансыздарбы? Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Элеттиктерди түйшөлткөн базар, Каракулжадагы райондук базардын абалы тууралуу баяндайбыз. Айдан айга эптеп чогултуп берип атабыз балам. Ошондой жакшы болуп атат. 1-июндан тарта түндүк-түштүк альтернативдик жолу убактылуу ачылат. Шылуундарга акча которбоңуз, Эмгек министрлиги элге кайрылды. Ош шаарында бир учурда 10 көчөнүн жолу оңдолууда. Реконструкцияланып жаткан жолдордун басымдуусу буга чейин бир да жолу капиталдык оңдоодон өтпөй начар абалга кептелген болчу. Алардын катарына Абдувалиев көчөсү да кирген. Учурда аталган жол кеңейтилип, демонтаждалып жатса, Төлөнов көчөсү асфальт төшөөгө даярдалууда. Абдувалиев көчөсү реконструкцияланып жатат. Буга чейин бир да жолу капиталдык оңдоодон өтпөгөн жолдун эски катмары толугу менен алынып жаңыланууда. Тар болгон жол 12 метрге чейин кеңейтилип, 1 чакырымдан ашуун тилкеге жаңа асфальт төшөлөт. Учурда мында демонтаждоо иштери жасалып жатат. Санкт-Петербург 9 майда ачылды. Жол толугу менен бүттү. Экинчи этап менен мына Абдувалиев көчөсүнө өттүк. Азыр Абдувалиев көчөсүнө жумуштар башталды. Жер иштери жүрүп атат. Абдувалиев көчөсү 2 тилкелүү. Себеби ал жерде сносторду кылбадык. Өзү линия застройка деп коет. Бир эле мындай эмеде турган экен. Бирок жол 960 болот. Жолдун өзү негизи жол 3,5-7 метр болуп аткан. Ал эми азыр 1 метрден коштук. Полоса безопасности деп коет. Жана бузулган машиналар, жаңы машиналар ушул жолдун эки четинде турса, 2 полоса таза жүрөт да. Аталган көчөдөгү жолду оңдоо муктаждыгы көптөн бери жаралып келген. Эми жол толугу менен бүткөндөн кийин тургундар үчүн ыңгайлуу шарт түзүлүп, унаа кыймылы кыйла жеңилдейт. Мындан сырткары тротуар жана ирригациялык тутумдар дагы курулат. Азыр мына жакшы, мына Санкт-Петербургдан кийин буга өттү, ремонт башталды. Тротуарды элдер эми биздики ушундай тар көчөнүн ээлеп алган жерлери бар эле, ону бузуп башта. Кийин анан мына эми азыр кеңерип тротуар отдельно 2 жакка тротуар болуп атат. Ошонусуна биз ыраазыбыз. Абдувалиев көчөсүнөн сырткары шаарда бир убакта дагы 10 көчөнүн жолу капиталдык оңдоодон өтүүдө. Алардын катарында Төлөнов көчөсү асфальт төшөөгө даярдалып, жол 4 тилкелүү болуп кеңейтилген. Мында 2 чакырымдан ашуун жол жаңыланып, долбоордун алкагында 2 көпүрө да курулуп жатат. Жакшы күнү асфальт баштайбыз. Мына Ишматов көчөсүнөн Абжал көчөсүнө чейинки аралыкта асфальт төшөө иштери башталат. Жолдун основаниясы даяр болуп калды. Бордюр, лоток, ирригациялык лотоктор орнотулду. Азыр асфальтка даярдоо иштери жүрүп атат, основаниясы даярдалып атат. Бул жылы шаарда жалпы начар абалга келген 21 көчөнү оңдоо пландалган. Учурдан экөөсү пайдаланууга берилсе, калганында курулуш иштери кызуу жүрүп жатат. Шаардагы негизги жолдорду реконструкциялоо үчүн республикалык бюджеттен 1,5 миллиард сом ашык каражат бөлүнгөн. Ага шаардагы 50 чакырымдан ашуун жол жасалат. Алмагүл Эркебайкызы, Залкар Токтосунов, Ош ТВ. Стратегиялык түндүк-түштүк альтернативдик жолу убактылуу ачыларын Транспорт жана коммуникациялар министрлигинен билдиришти. Сезондук каттамды ачууга карата бардык даярдыктар жана коопсуздукту камсыздоо үчүн кошумча иштер жүрүп жатат. Жол июндан ноябрь айына чейин ачык болот, ташкылоо кооптуулугунан улам кышында жабык болот. Трасса толук кандуу 2028 жылдан тарта иштей турганы кабарланды. Министрлик сапарга чыккандарды ылдамдыкты ашырбай, эрежелерди так сактоону талап кылды. Кызматтык милдетин үлгүлүү аткаргандыгы кылмыштуулукка каршы күрөшүүгө өлкө аймагында кеңирээк коомдук резонанс жараткан оор жана өзгөчө оор кылмыштардын бетин ачууга кошкон олуттуу салым үчүн ички иштер органдарынын бир катар кызматкерлери сыйланды. Жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койду. Ага ылайык 4 кызматкер эмгек ордени менен 3 кызматкерге ардак медали ыйгарылды. Ош облусунун Каракулжа районунда 225 орунду жаңы мектептин курулушу жүрүп жатат. Учурда эски мектепте 500дөн ашуун окуучу 3 нөмөт менен билим алып, айрым учурда сабактар ашканада өтүлүүгө мажбур болууда. Себеби эскилиги жеткен бир кабаттуу имарат окуучуларды толук батыра албай калган. Долбоорго республикалык бюджеттен жалпы 168 миллион сом бөлүнгөн. Жергиликтүү бийлик мектепти ушул жылдын декабрь айында пайдаланууга берерин билдирди.
Бул Каракулжа районундагы Розали Сайдылханов атындагы жалпы билим берүү мектеби. Мында жалпысынан 500дөн ашуун окуучу 3 нөмөт менен билим алат. Жада калса дүкөндөрдүн бөлмөлөрүн ижарага алып дагы окуп келишет. Азыркы тапта бул көйгөйдү чечүү үчүн 225 орунду жаңы мектеп курулуп жатат. Мектептин курулушу кайсы жылдар бүткөрүлөт? Мен алдыда кененирээк айтып берем. Аталган мектепте учурда 500дөн ашуун окуучу 3 нөмөт менен билим алууда. Имарат бир кабаттуу болуп эскилиги да жеткен. Мындан улам билим берүү мекемесин жаңылоо зарылдыгы жаралган. Мектеп жетекчилигинин айтымында окуу кааналарынын жетишсиздигинен улам айрым учурда сабактар ашканада өтүлүп келет. Бул 21 соттук жердин ичинде 4 квартирант дагы бар да. Анан бул маңдайдагы дүкөндү экинчи кабатын ушул айыл өкмөт менен биргелешип келишим түзүп, аларды ижарага алып, балдар батпагандыктан ушул дүкөндө да окутуп атабыз. Анан мектептин жалпы муктаждыгы эми жаңы мектеп бизге тезирээк куруп берсе абдан сонун болмок. Баардыгыбыз ата-энелердин, мугалимдердин, жалпы эле окуучуларыбыздын ушул тилегени ушул болуп турат да. Жаңы билим берүү мекемесинин курулушу 2025 жылдын жаз айларында башталган. Бул үчүн республикалык бюджеттен 168 миллион сом каражат бөлүнгөн. Билим уясы 225 орунга ылайыкталып, бардык керектүү шарттар каралат. Жергиликтүү бийлик курулуш иштери белгиленген мөөнөттө жүрүп жатканын айтып, мектеп ушул жылдын декабрь айында пайдаланууга берилерин билдиришти. Келечек муун болгон балдарга жакшы шарттар түзүп берип атат. Ошонун катарында ушул мектеп бар. 225 орунду мектеп. Жалпы сметалык баасы 168 миллион сомдук. Кудай буйруса, быйыл декабрга ушул мектепти пайдаланууга беребиз деген чоң үмүттө турабыз да. 2026 жылы Каракулжа айыл өкмөтүндө дагы бир жаңы спорт комплекси курулуп жатат. Аталган объектке республикалык бюджеттен 74 миллион сом каражат бөлүнгөн. Учурда курулуш иштери жүрүп, спорт комплексин ушул жылдын ичинде пайдаланууга берүү мерчемделүүдө. Эми өзүнүн угу менен эметип аткандай болот. Быйыл ошол титулга биздин айыл өкмөттөн ушул менен 1-май айындагы 74 миллион сомдук спорт комплекси бар. Ушул экөө быйылкы жылы бүтөт деген вадалар бар да. Кудай буйруса бүтүп калса, бул дагы айылыбызга көрк, балдарга жакшы шарттар түзүлөт деп ойлойм. Быйылкы жылы өлкө боюнча 36 жаңы мектептин курулушу жүрүп жатат. Анын ичинен Бишкек шаарында 20, Ош шаарында 10 жана Манас шаарында 6 мектеп курулууда. Мындан тышкары авариялык абалдагы окуу жайларды толук оңдоп түзөө иштери дагы жүргүзүлмөкчү. Толбай Бурканбеков, Тейит Тилебалдиев, Ош ТВ жаңылыктары. Каракулжа районунун Борбордук базары талаптарга жооп бербейт. Шарттын жоктугу кардарлар менен соодагерлерди тажаткан маселеге айланган. Элетели базардын көйгөйү менен өлкө башчысына дагы кайрылуу жолдошкон. Учурдагы базардын жайгашкан орду эски авто бекет болгон үчүн жери дагы талашка түшкөн. Райондук базардын абалы жана чечилүү жолдорун кабарчыбыз Абдумалик Базарбаев чагылдырып келди. 5,5 мың төктү. Айдын ушу биринчи жумалыгында 5-6-сына чейин алып кетет бизден аренда. Анан эми шартыбыз, условиябыз жок, светибиз жок. Башта ошондой шарты жок, боюнча эле турат да. Азыр мындай баары жогу самтырап агат, анан эми баары сен айткандай көп алат бизден налог. Каракулжа районунун базары эски автовокзалга жайгашкандыктан негизги көчөлөрү жол тыгынынан арылбайт. Базар жеңил конструкция менен гана курулуп, соодагерлерге дагы шарт жок. Жайкысын ысык тартса, кышкысын суук болот. Мындан улам базарды жылдыруу көйгөйү тынымсыз көтөрүлүп келет. Бизде ушундай, мен чыкканда ушу базар курулгандан баштап чыккам. Анан эми башта ошондой шарты жок, боюнча эле турат да. Азыр мындай баары жогу самтырап агат, анан эми баары сен айткандай көп алат бизден налогду. Немени арендасын көп алат. Ошол анан эми айла жок. Киши кирсе келбесе дагы эптеп пенсиядан кымып тынчып, эптеп чогултуп алып, айдан айга эптеп чогултуп берип атабыз балам. Ошондой жашоо болуп атат. Айла жок. Анан эми үйдө отурган болбойт. Соода жок. Мына өзүңөр көрүп атасыңар, бир киши кирбей атганда, мында бир киши кирет. Ошону да келсе биз жалдырап эмне аласың деп чуркап чыга калабыз.
Базардын шарты жоктугуна карабай ижара акысы дагы асман чапчыйт дешет. Соода орундуктарга 2000ден 20 000 сомго чейин төлөнөт. Бирок кардырлардын агымы дагы солгон. Мен эң көп төлөгөн мен да 5,5 миң. Былтыр 5 миң төлөйт элем. Быйыл январдан 5,5 миң кылды. Мисал үчүн мен кышта жер көп, мына жерим эме болуп кетет. Мындай муз болуп кетет. Эшиктерим ачылбай калат. Ошол мезгилде чыкпайм. Анан азыр деле кече 3 тынбай жамгыр жаап атат. Мына бүгүн гана күн ачык. Мына турган жерлерим бүт каптап. Жергиликтүү бийлик базарды жылдыруу же заманбап соода борборун курууну колго алууга аракет кылганын айтат. Бирок жерге башка ишканаларээлик кылган үчүн долбоор ишке ашкан эмес. Бул маселе президенттин жумушчу сапарында дагы көтөрүлгөндүктөн жаңы соода борборлорду курууну иш башкармалык көзөмөлгө алганын билдиришти. Кыргыз индустриянын жетекчилиги ушул жерге келип, биз заманбап авто бекеттин зданиясын ошол жерде торговый точкаларды курабыз деп туруп өздөрүнүн проектисин көргөзүп, ишендирип кетишти эле. Бирок мына 1 жыл убакыт өтүп атат. Бир иш болгон жок. Гектар 55 соток жери бар. Бизге өткөзүп берүү боюнча маселе көтөрүлдү. Президентибиз чечип берди. Ошол жерге биз мындай заманбап ош базарын куруп атышпайбы? Ошол иш башкармалыгы, президенттеги иш башкармалыгы өздөрү келип кура турган болуп тапшырма берилди. Караколжа базарында жалпы 600дөн ашуун содагер бар. Борбордук базар район элин тейлеп келе жатат. Буга чейин өлкө аймагындагы бардык базарлардагы контейнерлерди соода борборлорго алмаштыруу, жада калса мал базарларга чейин шарт түзүү боюнча талап коюлган болчу. Абдумалик Базарбаев, Тейт Тлебалдиев, Ош ТВ. Ош шаарынын Төлөкөн айылындагы ден соолукту чыңдоо борборунун курулуш иштери 90%га аяктады. Учурда имараттын сырткы фасады толугу менен бүткөрүлүп, эшик терезелери орнотулду. 4 кабаттан турган борбор келечекте шаар тургундары үчүн заманбап санатория катары кызмат көрсөтөт. Курулуш иштерине жалпы 77 миллион сом каражат жумшалган. Аталган борбордогу иштер тууралуу кабарчыбыз Толубай Бурканбеков жерден көрүп келди. Ош шаарынын тургундары ден соолугун заманбап имаратта чыңдашат. Төлөкөн аймактык башкармалыкта курулуп жаткан бул санатория жакын арада пайдаланууга берилет. Ар бир бөлмөгө эшик терезелер толугу менен орнотулуп, акталып сырдалып бүткөрүлгөн. Мында 1 орунду, 2 орунду, 3 орунду бөлмөлөр каралган. Бөлмөлөрдө атайын жуунуучу бөлмө, ажатканалар да бар. Ден соолукту чыңдоочу борбор жалпы 4 кабаттан туруп, анын 1-кабаты дарыгерлер үчүн каралса, калган 3 кабат атайын дарылануучулар үчүн каралган. Мында ашканасы, ошондой эле жылытуучу системалар бардыгы оңдолуп, эс алуучуларга өзгөчө жагымдуу шарт түзүлгөн. Ошондой эле имараттын айланасы жашылдандырылып жатат. Бул ден соолукту чыңдоо борбору жалпы 200 бейтапка ылайыкталып, аянты 3240 чарчы метрди түзөт. Имарат сайыз мезгилинде курулуп, кийин кароосуз калып кеткен. Мындан улам шаар бийлиги мекеменин мэриянын балансын өткөрүп алып, толук капиталды оңдоп түзөө иштерин жүргүзүүнү колго алган. Ал үчүн шаар казынасынан 77 миллион сом каражат бөлүнгөн. Июлдун 10-уна пландап атабыз. Ушурда жумуштар жүрүп атат, өзүңөр көргөндөй. Алдында благоустройствосу, беседкалар болот. Андан тышкары ар бир бөлмөдө өзүнүн душу, туалети болот. 4 кабаттан турат имаратыбыз. Заман талабына ылайык, заманбап имарат болду. Учурда имараттын айланысын көрктөндүрүү жана жашылдандыруу иштери жүрүп жатат. Шаар тургундары үчүн курулуп жаткан ден соолукту чыңдоо борбору заманбап, акыркы үлгүдөгү медициналык жабдыктар менен камсыздалып, бардык ыңгайлуу шарттар түзүлөт. Мекеменин ички жана сырткы жасалгылоо иштери толугу менен аяктоо алдында турат. Ички жумуштары зданиянын өзү 90% бүтүп калды. Азыр сыртында озеленение менен асфальттоо иштери калган, ошолорду жасап атабыз. Основаниясын дайындап, азыр материалдарыбыз келдик, ошо келсе эле келет. Бардыгы бүттү, бир эле полу калды. Ламинат азыр келип атат, алдагы келсе эле салып коебуз. Сымдар тартылып полный бүттү, азыр подключенияга уруксат ала элекпиз. Трансформатор бардыгы келип коюлган. Зданиянын өзүнүн документтери бүт эле экен. Техпаспорт ушундай эле.
ошон үчүн задержка болуп турабыз. Санаториянын курулушу 2025 жылдын күз айларында башталган. Кийинчерээк каражаттын жетишсиздигинен улам курулуу иштери жай жүрүп калган. Бирок кошумча каржылоо чечилгенден кийин иштер кайрадан жанданган. Буга чейин аталган ден соолукту чыңдоо борборуна жакын жайгашкан салкын төрөй салуу борбору дагы мамлекетке кайтарылган. Анда 2,5 гектарга ашуун жер тилкелери мыйзамсыз жеке менчикке берилгендиги аныкталган. Толбой Бурканбеков, Залкар Токтосун уулу, Ош ТВ жаңылыктары. Ноокат райондук каймактык ооруканасынын базасында жаңы медициналык кычкылтек өндүрүүчү станциянын тесттик сыноолору ийгиликтүү аяктады. Долбоор саламаттык сактоо министрлиги менен өнөктөштүктө Бириккен Улуттар уюму тарабынан ишке ашырылып, глобалдык фонд тарабынан каржыланды. Станция COVID-19 пандемиясы учурундагы кычкылтек тартыштыгы сыяктуу орчундуу маселелерди чечүү максатында курулду. Германиядан чыгарылган заманбап жабдуулар менен камсыздалган станция суткасына 100-150 баллон же 1200 куб метр сертификатталган медициналык кычкылтек өндүрүүгө жөндөмдү. Бул көлөм Ноокат районунун гана эмес, коңшу 3-4 райондун да муктаждыгын толук жабат. Мурда кычкылтек сатып алууга жылына орто эсеп менен 32 миллион сом сарпталса, эми бул чыгым 3,7 миллион сомго чейин кыскарат. Маалыматта белгиленгендей, станция толугу менен мамлекеттик баланска өткөрүлүп берилет. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги шылуундар ведомствонун атынан жалган кайрылуу жасап жатканын эскертти. Маалымдалгандай, WhatsApp жана башка социалдык тармактар аркылуу министрликтин жетекчилигинин атынан жалган билдирүүлөр тарап жатат. Тагыраагы белгисиз номерлерден өзүн министрмин же анын орун басарымын деп тааныштыргандар жаңы номеримди сактап алыңыз дешүүдө. Министрлик мындай учурга кабылган жарандарды өздөрү байланышып жүргөн министрликтин кызматкерине түз чалууну өтүнөт. Мына ушундай маалыматтары жаңылыктардын негизги топтомун түздү. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта калыңыздар.